Салам алейкум туугандар. Сиздерге абдан кайрылуу жасайбыз. 31 күнү баардыгыбыз тамакка келип отурганда акырын кирип, ушул бала телефон эмеден кошелектон полный акчаны уурдап чыгып кетти. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Чукул кабар издөө салабыз. Москва шаарынан биздин катталуучулардын бири бизге бул бала тууралуу мындай маалымат берди. Чогуу жашап жүргөнбүз. Кандайдыр бир себептерден улам үйдөгү баалуу буюмдарды жана акча, уюлдук телефондорду уурдап кетип, изин жашырып кетти деген. Анда бизге жөнөткөн голосторун сиздерге сунуштайбыз. Салам алейкум туугандар. Сиздерге абдан кайрылуу жасайбыз. 31 күнү баардыгыбыз тамакка келип отурганда акырын кирип, ушул бала телефон эмеден кошелектон полный акчаны уурдап чыгып кетти. Кимдин ким тааныса, мына ушул бала. Ушул бала. Бул Москвада эле. Мына бетин карагыла жакшылап. Аябай Кыргызстанга кетип аттым эле эртеси күнү. Бүгүн саат 4-тө учам. Ошол күнгө эме кылып туруп уурдап чыгып кетти да, акчанычы. Акча 100 миңдей акчаны уурдап чыгып кетти. Биз менен көп эле жашап жүргөн бул бала деле. Жакшы эле жашап жүргөн, кандайдыр бир уурдап чыгып кетти, билбей калдык. Саламатсыздарбы, урматтуу Москвадагы мекендештер. Могу сүрөттөгү бала кыргызстандык өзбек Рахимов Исмаил Жамалидинович Кузьминкиде Волгоградский проспектте чогуу жашачубуз, бир квартирада жакшы эле бала болчу. Эчтекеси деле жок болчу. Анан кийин 31 декабрь күнү түнү Байкем учмак Москвага. Экөөбүз кредитке деп иштеп чогулткан акчалар болчу. Байкем Кыргызстанга барып, ошо кредиттерди төлөп үйгө барып келем деп аткан болчу. Ошол түнү эле бул ошол акчаны аңдып жүрүп эле сумкасынан аңтарып 53 миң акчаны алып кетиптир. Дагы берки кошуналардын дагы башка биздин квартирада да башка жашаган аялдардын да акчасын алып туруп, общий итогу бир 100 миңдей акча алып чыгып кеткен. Колдон келсе жардам берсеңиздер, көрүп билип калгандар болсо 8999 716 21 33 номерине чалып койсоңуздар. Москванын ичинде эле номери бир күйүп, бир өчүп атат. Табып кармашканга жардам бергендер болсо 5 миңден 10 миңге чейин сыйлык бар туугандар. Сыйлык болбосо деле туугандар мындай кайдыгер карабай колдон келсе жардам берип коюшуңарды суранабыз. Урматтуу көрүүчү, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан кыргызстандык мекендештер, эгер бул бала тууралуу кандайдыр бир маалымат билип калсаңыз, сөзсүз бизге бул номерге кайрылыңыз. Же өзүңүз жашаган жакынкы полиция отделениясына барып, бул кылмыш жөнүндө маалымат берип, бул видеодо көрсөтүлгөн же ушул эле видеону көрсөтүп кабарлап коюшуңуздарды өтүнөбүз. Бөтөн элде тынч эсен-аман биримдүү жүргөндө Кудай таалам насип кылган болсун. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Бул видео менен бөлүшүп коюңуздар.